программасы улантат. Саламатсыздарбы? Аны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Ынтымак телеканалы буга чейин коомдогу көйгөйлүү маселелерди чагылдырып келген болсо, бүгүнкү багытыбызды биз маданий багытка бурмакчыбыз. Маалым болгондой, 17-сентябрда Өзгөн шаарында Өзгөн мунарасы 2021 аталышындагы фестиваль өтөрү маалым болуп жатат. Бул фестиваль кандай багытта, кандай максатта өтүп жатат? Бүгүнкү түз эфирде мына ушул тууралуу сиздерге маалыматтарды беребиз. Биздин студиябызга атайын жооп берүү үчүн коноктор да келген, тааныштырып өтөйүн. Долбоордун демилгечилеринин бири Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин вице-спикери Касымалиева Айда Камчыбековна, саламатсызбы? Жана ошондой эле фестивалдын продюсери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дүйшеева Кенже Шамшиевна, саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, биз түз эфирдебиз. Эгерде дал ушул биздин темага байланыштуу сиздерде суроолор, сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерларга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Жана ошондой эле дал ушул түз эфирди Ынтымак медиа YouTube каналынан жана Ынтымактын социалдык тармактагы баракчаларынан көрө аласыздар. Алгачкы суроону Айда Камчыбековна сизге узатайын. Ушул этно-фольклордук фестиваль деп атабыз. Эмне себептен ушул иш-чара башталды да? Алгач ушудан баштасак? Саламатсыңарбы? Башта эле биз ушул талкуулап, өнөр адамдары менен отуруп, тарыхчылар менен отуруп, ушул Кыргызстандагы тарыхый жерлерибиз бар, тарыхый мурастарыбыз бар, эстеликтерибиз бар. Ошолорго көңүл бурдуруу максатында, аларды сактоо жана өнүктүрүү максатында ушундай бир фестивалдарды өткөрөлү деп чечкенбиз да. Анан быйыл 30 жылдык эгемендүүлүктүн 30 жылдык болгонуна карата, ошо 30 жылдыктын алкагында ушундай бир чоң иш-чараны Өзгөн мунарасынын тегерегинде уюштуралы дедик. Бул архитектуралык комплекстин мааниси өтө зор. Караханит доорунан бери сакталып калган мунара, ошол жерде күмбөздөр бар, ошол негизи эле комплекс. Кыргызстандын ичинде деле көп адамдар билбейт экен да. Бирок анын мааниси өтө зор, тарыхы өтө зор. 11-10 кылымдарда курулган Караханит доорундагы эң башкы мындай эстеликтери десек болот да. Анан башка өлкөлөрдө деле Самаркандта, башка жерде аябай көңүл буруп, аябай мындай өнүктүрүп жатышат. Анан ушул этно-фольклордук фестивалды өткөрөлү деп демилгечи топтун, уюштуруучу топтун мүчөсү Кенже Дүйшеева. Бирок бизден сырткары ушул идея менен кайрылганыбызда демөөрчүлөр дагы пайда болду. Мен аларга дагы ыраазычылык билдиргим келет. Алар Жогорку кеңештин депутаты Ормонов Улукбек, анан башкы прокурор Курманкул Зулушев, Элмырза Сатыбалдиев, коомдук ишмер, андан кийин Алмазалиев, Эркин, Акыл Алиев, анан Иманилла Кочкурбаев деген ошондой мунарага көңүл буруп коелу деп акча каражатын таап, башка жергиликтүү бийликке оорчулугубузду тийгизбейли, ошол жыл сайын өтүүчү фестивалга айлансын деп жакшы ниет менен уюштуруп жатабыз да. Анын ичинде гала концерт бар, театралдаштырылган бир мындай сонун бир пролог жазылып атат. Эл аралык коноктордун келиши күтүлүп атат. Мисалы үчүн Түркман депутаттары келишет, Түрк кеңешинин председатели келет. Анан кийин Түрксойдун дагы төрагасы келет. Анан дагы башка ал жерде мисалы үчүн Имам Сараксинин мечити ремонттолуп, анан Имам Сараксинин сөөгүн тапкан ошол адамдын Өзгөндөн чыккан Имам Сараксинин чоң мындай аалымдын китептерин 31 том кылып түркчөгө которгон аксакал дагы келет атат да. Ошол фондду жетектеген президент. Бул эми мындай Өзгөн жакынкы аралыкта эл аралык коноктордун кандайдыр бир мындай мамлекет көңүл бурган жердин мындай чордонуна айланат да. Рахмат. Ал эми продюсер катары Кенже айым айтсаңыз, негизи ошол фестивалдын өзгөчөлүгү эмне менен өзгөчөлөнөт да? Албетте ар бир иш-чарада, ар бир чоң ушундай бир жакшы иш-чараларда өзгөчөлүктөр абдан чоң да. Бул эми өзгөчө бул Өзгөн районунда өтүп атканы. Бизде Кыргызстандын булуң бурчунда абдан көп тарыхый жерлерибиз көп экен. Бирок өтө маңыздуу түрдө көңүл бурулу элек деп баса айтсак болот. Анткени мисалы биз өзүбүздөн айтып көрсөк болот да. Буга мисал катары мен мисалы Өзгөн шаарында ушул мунаранын тегерегинде болгон иш-чара, мына ушул иш-чараны биз бирден бир эң чоң, алгачкы бир чоң иш-чара деп айтсак болот. Мында өзгөчөлүгү албетте Айданын сөзү менен азыр баса айткым келет. Ушул учурда жалпы бүгүнкү күндө көңүл бурулбай калган тарыхый жайлар. Анткени биз башка мамлекеттерге барганыбызда, мисалы кошуна мамлекеттерге барганыбызда эң биринчи нерсе босогон аттаганда бул тарыхый жайлар менен бизди тааныштырат. Өлкөнү эгерде байытып, элди мисалы өлкөнү өлкө катары багыттыра көрсөтө турган болсоң, ал спорт, маданият, анан тарыхый жайлар бул абдан маңыздуу нерсе да. Мисалы ошол эле нерседе биз ошол фестивалга барган учурда биздин кошуна мамлекетибиз ошол мисалы Шарк тараналары деген чоң фестиваль өтөт да, Самарканд шаарында. Ал бирден бир мисалы биз барган жылдары 37 мамлекет катышкан. Андан кийин 67. Ушинтип отуруп жылына абдан
абдан чоң баягы масштабтуу жайылтуунун негизинде Самаркандты гүлдөп өсүп аткан себеби да ошол деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө менин дагы бир максаттарыбыздын бири бул өзгөчөлүгү ушул тарыхый жай өнөр дүйнөсүн. Бир өзгөчө бир маданият мунарасы деп ошол аты аталгандай эле бийиктикке даңазалаган бүтүндүү Кыргызстанда бул эстафета сыяктуу өтө турган бир жакшы иш-чара болсо деген ниеттетилип атат. Рахмат, Айдайым, сизди биз ушул тарыхый жайларга өзгөчө көңүл бурган айымдардын бир катары тааныйбыз да. Анан бул иш-чаранын өтүшүнө деле бир нерсе таасир берсе керек, Ооба, 2017-жылы мен парламентке келгенде ушул тарыхый мурастарыбызды калыбына келтирүү боюнча жогорку кеңеште топ түзүлүп, анан мен анын төрагасымын да, төрайымымын. Анан бүт ошол өлкө боюнча Кыдырып, Ташрабат, Шах Фазил, анан башка жерлерде бар да, биздечи ошол тарыхый жайларыбыз бар. Анын ичинде Мунарадагы бар, Бурана бар, Токмокто. Анан алардын мисалы үчүн реставрация маселеси, ал жака туристтерди тартуу маселеси, ички туристтерди тартуу маселеси, ошол тарыхый жайлардын тарыхын билүү, биздин мисалы үчүн Сулайман-Тоо ЮНЕСКОга кирген, ЮНЕСКонун тизмесинечи. Анан Өзгөн мунарасы дагы ошол ЮНЕСКонун тизмесине кирер алдында турат да, бирок ага даярдыктар керек. Ошого бүт аракеттеп, мамлекет тарабынан аракет жасап киргизип алышыбыз керек да. Бул эми биздин сыймык, мисалы үчүн Сулайман-Тоо ЮНЕСКога киргени менен биз ошону дагы мындай жогорку деңгээлге алып чыгышыбыз керек да. Анан мына Кенже айткандай, тарыхыбызды билмейинче, тарыхыбызды бааламайынча биз алдыга жыла албайбыз. Ошол тарыхка көңүл буруп, анын маанисин мындай зор тутсак, анан ошол жерге биз Мунарага барсак абдан туристтерибиз да көп да. Чет өлкөдөн келип аябай кызыгып келип атышат, а биз аларга шарт түзүп бере албай атабыз. Ошол жерде эле брелоктор сатылышы керек, ошол Мунаранын айланасында сонун бир шаарча курулушу керек, сонун маанай жаралышы керек. Анан фестивалдын мааниси да ошол да, биз эскиздерди карап, Маданият министрлигиндеги негизи эле Кыргызстандагы эң мындай өнөрдөгү эң мыкты эксперттер менен сүйлөшүп атабыз да. Буга чейин археолог Бакыт Аманбаева менен сүйлөштүк, анын кеңеши керек, ошо ЮНЕСКога киргизем деп жүрөт. Андан сырткары эмгек сиңирген элдик артист Эген Чалабаев, режиссер бизде. Жаныш Жамурзаев деген художник бар, ошол көчмөндөр оюндарынын баарын художниги болгон, сүрөтчүсү биздин командада. Бардыгы келип, мындай ошол Караханит доорундагы эскиздерди тартышып, ошол маанайды жаратууга азыр биз кириштик десек болот да. Ошол 17-сентябрь күнү биз ошол доорго, мурдагы кылымдарга доорго кирип, конокторубузга көрсөтүп, маанисин айтып, анан мына Имам Сарахси дагы мисалы үчүн өзгөндө турганы менен Туркиядан баалап, ушунчалык жогорку баа берип, анан кийин башкача сезимдер менен келатышат да адамдарчы. А биз өзүбүздө өзгөндүн ичинде турат. Биз болсо маани бербей калгандайбыз да. Ошол даңазалашыбыз керек, ошол күнү элге майрам болуш керек. Анан өлкөнүн булуң бурчунан биздин артисттер келатышат, ырчылар келатышат, актерлор, манасчыларыбыз келет, төкмө акындарыбыз келет. Аларды сыйлап алалы деп атабыз. Негизи чоң бир майрам болот да. 17-сентябрга деле бул саналуу күндөр калды да. Азыр даярдыктар канча пайызга аткарылып, дагы кандай даярдык жүрүп атат да? Ар бир жумуш болгондо, жолсум ар бир жумушту баштаган учурда, эгерде дагы бир күн болсо экен деген сөз бар да барыбызда. Эгерде дагы бир күн кошулганда биз мыкты өткөрөт элек деген бир пикирди жаратат. Ар бир иште. Бирок биз абдан бул жерде баягы уюштур тобунда дейли, колдоочулар, ортодо баягы ушундай бир тарыхый окуя өтүлүп атат деп айтсак деле болот. Ошондой жаратып аткан учурда дагычы ар бир иштин өзүнүн маңыздуу билген усталары менен маек куруп атканыбыз чындык. Себеби жөн эле билбей туруп бир нерсени атташ да кыйын да. Мисалы тарыхчылар болсо тарыхчыларга баардык нерсени камтып атат да. Анан негизи абдан ушул баягы маданий иш-чара болгондуктан, мисалы ушул азыр эле айткан эл артисти Эген аке Кыргызстандагы эң бир чоң иш-чараларды өткөрүп жаткан режиссер киши. Биздин сыйлоо агабыз, анан ар бир иште майын чыгарып аткарганга аракет жасап атабыз. Мен ушул учурдан пайдаланып, мен Айдага да абдан чоң рахмат айткым келет. Анткени мына ушул ишти башын баштап аткан учурда
мисалы биз кандай гана ой пикир жаралышы мүмкүн да, бирок аны иш жүзүнө ашырачу сөзсүз түрдө бир адам керек. Мен бүгүнкү күндө ушу кыргыздын бир кыйын кызы катарында, ар бир ишке бир маңыздуу өзгөчө бир маани берген кыз катарында мен мүмкүн Айданы мүмкүн мурда журналист катары таанысам, кийин эл өкүлү катары тааныган болсом, анан мындай жакындан баягы иш чара башталган күндөн баштап мен жакындан биле баштадым. Ар бир ишке өзгөчө дыккат мамиле жасап, ар бир нерсени ийне жибине чейин талдап, анан өзгөчө ушул азыркы иш чарага бир бүт турпаты менен ошол нерсеге баш отуп биз менен кошулуп киришкенине мен бүгүнкү күндө абдан кубанып, дагы бир бизде баягы сөз учурунда эмес, жөн эле баягы сөз кур сөз менен гана эмес, иш жүзүндө дагы абдан бир кандайдыр бир дагы бир өзгөчө бир нерсеси ачылып атат деп айтсам да, ошол учурдан пайдаланып рахматымды айтайын. Анан бул жерде абдан көп сөзсүз түрдө бизди колдоп аткан биздин улуу агаларыбыз бар, мамлекеттик жетекчиликте турган улуу агаларыбыз бар, ошолордун баарын колдоосунда өтүп атат. Бул иш жөндөн жөн өтө турган нерсе эмес. Ал эми бул эми ошол ар бир иште өзүнчө башында ошол жердин тарыхын баяндачу бир эпизоддор болот да. Мына ошол нерсенин баардыгы абдан сонун болуп атат. Эми түз эфирден бүтүндүү мамлекет баарын көрүп турат ошол учурда, себеби азыр айтканда баягы кээде бир картаны ача салсаң баардыгы элге көрүнгөндөй болуп калат да. Бирок ушунчалык бир тереңдикте бул ишти ар бирин талдап атабыз да. Бул эми иш бүткөн учурдан кийин гана биз бул нерсеге маңыздуу түрдө, болбосо элдин ар бир пикиринен анан бир мыкты иш болгондугун бир баасын берип болушубуз керек деп ойлойм да. Рахмат. Айдайм жогоруда айтып атпайбы, ушул иш чара өткөрүүдө да сиздин салымыңыз чоң депчи. Анан ушундай мамлекеттик чоң ири масштабдагы иш чараны өткөрүүдө бир мындай коркунуч болгон жокпу? Себеби кандай сөздөр айтылат, сын пикирлер сөзсүз айтылат да. Абдан чоң коркунуч болду. Эми саясатта жүргөндөн кийин ар кандай сөздөр болот, ар кандай пикирлер айтылат. Бирок ошого дароо мындай жооп берип, алдын алып, биз дагы жөн жерден мисалы үчүн мунаранын ичине архитектуралык комплекске кирген жокпуз да, сахнаны орноштуруп. Себеби дегенде бизде ошол археологторубуз, тарыхчыларыбыз ошол айтышты, археологдор ЮНЕСКОга кирейин деп атат, анан сахна ичинде курулуп калса ошол добуштан дагы бир нерсе болуп калышы мүмкүн, абайлагыла депчи. Азыр дагы мындайдыр кандайдыр бир этияттык сезим, коркуу эмес, бирок мындай алдын алып атабыз да, кокустан бирөө ошол жерде бөтөлкө таштап кетсе эмне болот, же болбосо провокация болсо эмне болот деп. Биз эми жергиликтүү бийликке дагы чоң рахмат, ошол коопсуздук жагын карап, азыр эми эпидемия ошол вирус жүрүп атканда басаңдаганы менен баары бир ошол жерде антисептик, отурган жайларын бүт баарын караштырып атабыз да. Негизи буюрса жакшы эле маанайда өтөт. Эми элге абдан майрам керек болуп калыпты, майрамдык маанай. 2 жылдан бери ушул пандемия уланып, 31-ине жасалган ар бир иш чара абдан сонун өтүп атат да. Өлкөбүздүн булуң бурчунда мына Таласта кандай чоң сонун иш чара өттү, эгемендүүлүк күнүнө карата. Нарында кандай Шырдак фестивали өттү, Сузакта болсо кол өнөрчүлөрдүн фестивали өттү, Ноокенде болсо Мисте фестивали өттү. Мындай адамдар ошол жерге жакшы маанайда барып, анан жакшы маанайда келип атышат да. Анан өзгөн эли үчүн дагы, жалпы Кыргыз Республикасы үчүн сонун маанайда болот деп ишенем. Анан баардык эле жардам беребиз дейт. Мен ошого чоң ыраазычылык билдирем. Өнөр адамдары баары чалып, Маданият министрлигинде иштеген эксперттер баары чалып, биз кандай жардам бере алабыз депчи. Анан дагы бир жагдай бар бул жерде. Өзгөн ушул мунарасы өтсө, биз жыл сайын өтүүчү фестивалга айландыралы деп атабыз. Анан мисалы үчүн мен айтып кеттим го, жана Ташрабат бар, Шах-Фазил бар. Өлкөдө көп да ушундай тарыхый жайларчы. Ошолордун тегерегинде дагы буйруса өткөрөбүз, жана ошол демилгени дагы колдоп кетишсе көп адамдар. Сонун болмок да. Мен мына туризм жагын караганда деле Кыргызстан ошого көңүл бурушу керек. Самаркандка канча адам келет, мен канча жолу барган сайын ошончолук көз артам да. Бизде деле ошондой баалуулуктар, ошондой кызыктуу жайларыбыз бар. Өзгөн абдан тарыхка бай, ошол эле кандай кылымдарды басып өткөн, ошол архитектуралык комплексте мисалы үчүн мына 19-кылым, 20-кылымдын башында базар болгон экен. Анан Өзгөн шаарында чеп болгон, ал мунара эмне эсептен курулуп калган. Роликтерди деле көрүп атсаңыздар керек, ошол ушунчалык байыркы мунара, ал эмнеге колдонулган, себеби дегенде Өзгөн ошол улуу жибек жолунун тоомунда жайгашкан. Анан кийин эң негизги стратегиялык шаарлардын бири болгон да. Көп адамдар аны билбейт, мисалы үчүн биздин балдарыбыз билбеши мүмкүн. Кийин ошолорго тааныталы, кызыктыралы деген жагдай. Бизде качан коноктор келет, биз аларга абдан заманбап бир нерсени сунушташыбыз керек да. Тарыхый болгону менен аларга кызыктуу болуш керек. Ошол жерге барып сонун кофейня болуш керек анын жанында.
бир жакшынакай китепчени, бир жакшынакай брелокту Парижге баргандай болуп, алар сатып алыш керек, кызыгыш керек да. Анан аны жасабай эле жөн эле мындай сөз түрүндө эле анан калып кетсе, анда эч ким барбайт, эч ким баалабайт да. Ушул жерден да бир нерсени кошуп кетсем болот да. Себеби көпчүлүгүндө мүмкүн ар кандай пикир жаралышы мүмкүн. Мына мисалы бир жумуш баштаганасында сөз түрдө бир экинчи кыйыр маанисин айтып чыгышат эмеспи? Мен эмнеге токтолгум келди? Мына ушул иш-чаранын пландалып келгенине 1 жылдан ашып калды. Ушундай 1 жылдан ашык болуп калган учур, бирок убакытта биз ушул 30-уна чейин, 31-чи эгемендүүлүктүн ошол күнүнө чейинки убакытта карап чыгып ошол нерсени өтүп кетиш керек болчу да. Анан бирок ошол баягы бул иштин жүрүшү дагы өзүнчө бир талданып, уруксаты болгонго чейинки убакыт ошого келип созулуп калды да. Ошон үчүн бул жерде баягы кээде бир саясий бир нерсени ойлоп табып деген нерсе болбош керек да. Анткени мына ушул уюштуруу тобунун ичинде ошол 1 жылдан бери биз кайнап аткан адам катары бул нерсени биле алабыз да. Ошондуктан бул ошол 1 жыл мурда эле айтылып, айда ошол ишти баштаган учурда эч кандай бизде ойдо эле пикирде эле болгон жок. Эми ар бир иш-чарада сөз түрдө бир кыйыр мааниси айтылышы мүмкүн. Эми бул азыр кенже кагазга уруп атат, бирок ал жерде эми шайлоого байланыштуу деп дагы көп дооматтар айтылып калышы мүмкүн. Айтылып калышы мүмкүн да. Негизи ошон үчүн ошону айтып атам да. Себеби 1 жылдан мурда айтылган нерсе эч кандай ойго деле келген жок да. Негизи ар бир Кыргызстандын бул бурчунда мына ушундай иш-чаралар өтүш керек. Кызыктардыгыбыз, ой пикирибиз, акылыбызда ушул нерсе көбүрөөк болуш керек да. Анткени баары бир биз сырттан конокторду чакырып, өлкөнүн кооздугун, ошондой бир балуу жерлерибиздин баардыгын биз качан көрсөтө алабыз? Эгерде ушундай нерсе иш-чаралар өтпөсө, эч качан мындай нерсе ишке ашпайт. Аны саясатташтырып, болбосо аны бир кандайдыр бир жакка буруунун мунун кажети жок деп айтар элем да. Ошондуктан ошол эле учурда биз эмнени айткыбыз келип атат? Ошол эле учурда маданий иш-чара, ар бир шаардын улуу өткөн ушул майданында улуу кимдер өткөн, тарыхты билбеген азыркы жаштарыбыз өсүп атат да. Негизи ошол тарыхты айгинелеп, тарыхчылар менен сүйлөшүп, ошонун баардыгын элге көрсөтүлөт да. Ошондуктан бул жерде көргөндөн кийин мен ойлойм азыркы өсүп ататкан муунга, кийинки ошо келе турган конокторго бул иш-чараны маңызын да чагып бере турган бир жакшы бир иш-чара да бул. Бул нерсени мен ошол нерсени ошо баягы кагаз менен айттым да, мен ушул нерсени айткым келди. Жогоруда айтып атпайсыздарбы, бул иш-чараны ошол жыл сайын өткөргөнгө салтка айландырабыз депчи. Анан быйыл дагы ошол демөөрчүлөрдү атап атасыздар да. Анан кийинки жылдары, маселен ошо кийинки жылдары өтүп калса, каржы булагы кандай болот да? Бул жагында ойлонуштур көрдүңүздөрбү? Эми маданият дегенде азыр биз баштап атабыз, бирок жана демөөрчүгө, уюштуруучу топко биздин ошол мыкты кыргыздын уулдарына рахмат айткым келет. Баардыгы өз жанынан ошол акчасын маданиятка деп, өнөргө, тарыхка деп арнап атышат. Анан ошол эчтекеге карабастан бир түндүктүн астында биригип атышат да. Эч ким саясий көз карашы болобу, жашоодогу көз карашы болобу, мамилеси болобу, жок, баардыгы биригип бир топ менен ушул уюштуруп атышат. Мен ойлойм, каржы жагынан эч кандай көйгөй болбойт кийинки жылдары. Быйыл биз жакшы деңгээлде өткөрүп алсак, эл аралык уюмдардагы келебиз деген, катышабыз деген ушунчалык көп экен. Баардыгы эле мына элчиликтер, баардыгы жардам беребиз деп атат да. Ошол ушунчалык кызыгышат экен. Бир чети мен абдан сүйүнүп атам да. Анан дагы бир жагдайды айткым келет. Мисалы үчүн каржы көбүрөөк болсо, биз ошол архитектуралык комплекске азыр көрөсүздөр го, өзү мындай түнү жарык берилет, ошол мунарага жарык берилет. Биз аны аябай кымбат баалуу, мисалы үчүн каражат таап калса, ошол фестиваль өткөндөн кийин биз жөн эле токтотуп койбойбуз да. Каражатты издөөнү, бирок ошол фестивалды өткөрүп алышыбыз керек да, көрсөтүшүбүз керек. Демөөрчүлөргө грант болсо, грантка подавать этиш керек, мисалы үчүнчү. Анан голограмма жасайлы деп атабыз да, ошол светтерден турган эле шаарча түнү, ар күнү мындай жанса, өзгөндөчү өтүп бараткан баардыгы кылмышка барбастан ошону көрүп, суктанып кетишсе, бул дагы мындай адамдын ички дүйнөсүн башкача жакка өзгөртөт да. Ушул иш-чаранын алкагында эл аралык болуп аткандан кийин, эл аралык коноктор келип аткандан кийин, кызыгуу ушунчалык күч болуп аткандан кийин өзгөнү дагы өзгөрсө да. Мына азыр келе атабыз биз, маанай түшкөн жагдайлар деле көп, өзгөнүн ичинде бытыраң, унаалар көп. Кээде болсо мындай сакталбай калган эрежелерчи. Ошолор жоюлса, өзгөнүн бир жаркыраган, бир сонун шаарга айланса, өзүнүн бир бейнеси болсо, мисалы үчүн ошо өзгөндүн бейнеси Мунара, Караханит, Доору да. Ошого байланыштуу бүт лого иштелип чыгыш керек. Ошого байланыштуу киргенде эле ошондой Доордун элесин берген чайханалар иштеш керек. Ошо этно базар, этно шаар иштеп туруш керек. Ошондо туристтер Ошко келет, Сулайман тоого сөзсүз жана маршрутка кирип калат, өзгөнгө барышат да. Өзүнүн өзү өнүгүү деген ошол. Бир жерди туристтерди чакырып алсак, ал жерге сонун бир
кофейня ачылат, сонун бир жатакана ачылат. Азыр биз конокторду жайгаштыралы десек өзгөндө жатакана жок. Ошту барып анан 40 мүнөттүк жол анан барышат да. Өзгөнгө керек ошол жатакана болсо акча дагы түшөт. Андан ары салам алейкум карашоорго барышат туристтер. Өнүгүү ушундай да, фестивалдын ошол бир канча маңызы бар, максаты бар, ошолорго жетишебиз деп ойлойм. Анан бул долбоордун аталышын Маданият мунарасы деп атапсыздар да. Эмне себептен ушундай атадыңыздар, же ошол бир маданияттын очогу болуп калсын деген маанидеби? Албетте, бул аталышты негизи өзгөн мунара, бул иш-чарада биз өзү чакырып атпайбы? Маданияттын мунарасы деп айтсак да ажырашат да, бул бийиктик. Бул жерде маданият өкүлдөрүнүн абдан чоң иш-чараларды мындан кийин да өтөт деген бир маңызды айта алабыз да. Анан албетте өзгөн жана мунара, бул аталыш өзү ошондой. Ал эми мунун ошонун алкагында ошол биздин маданият мунарасы деген чоң иш-чара өтөт, Кудай буйруса. Анан бул баягы бул атты койгон учурда дайыма ар кандай бир топ ойлондук, анан мунара деп келдик, башка нерсе болду, анан маданият мунарасы деп анан бул айдан оозунан чыккан ушул сөз. Ошондон ошол боюнча аталышта калды. Маданият мунарасы деген жалпы зонтик деп койсок болот да. Ошол маданият мунарасы долбоордун алкагында өтүп атат да, өзгөн мунара биринчи иш-чара болуп атат да. Анан кийин дагы маданий иш-чараларды улантабыз ошол маданият мунарасынын алкагында. Мүмкүн азыркы күндө ошол баягы ачылыш сыяктуу нерсе да, кийинки жылы мүмкүн башка мамлекеттерден чакырылган бир чоң фестиваль өтүшү мүмкүн. Рахмат. Бизде телегөрүүчүлөрдөн суроо келип атат. Саламатсызбы Аида айым дейт. Бул темага байланышы жок болуп калышы мүмкүн, бирок бул суроону бербесем болбойт дейт. Сулаймантоонун алдына домдор курулуп баштаган, бирок аны дагы алдырып, ушундай иш-чараларды өткөрсөк болмок. Бул ушул маселени сиз өзүңүзгө көтөрүп көрбөйсүзбү жогорку кеңеште дейт. Эң сонун суроо. Сулаймантоо боюнча дагы идеялар абдан көп келип атат, ошол мунаранын алкагында кандай нерселерди жасаса болот. Бизге айтышты, ЮНЕСКОнун тизмесине кирген менен Ош шаарында бир дагы баннер жок. Ошол бул эми мындай мааниси, Сулаймантоонун мааниси өтө зор да, элегейсиз. Биз болсо бизге күнүмдүк жумуш болуп эле ошону билбей атабыз да. Анан өнүктүрүү жагынан абдан мыкты менеджерлерди тартыш керек ал жерге дагычы. Сонун нерселерди жасаса болот буйруса, аны да карайбыз. Мен ушул ишке киришкенден бери жалпы жоопкерчиликти дагы сезип атабыз. Бир гана мунара эмес, өлкөнүн булуң бурчундагы, анын ичинде Сулаймантоонун дагы абалы, ушул тарыхый жайларды башкача бир жаңыртышыбыз керек да. Жаңы бир дыхание деп коет го, жаңы новый дыхание беришибиз керек. Кенже сизден жеке өзүңүздөн сурагым келип атат да. Ушул иш-чарага аралашып, эмне алып атасыз өзүңүзгө? Чыгармачыл чөйрөдө жүргөн инсан катары. Бул мага мисалы баягы кээде бир кыргыздын бир жакшы сөзү бар го, мындай жөнөкөйлөп эле айтканда майдай жагып атат дегендей сөз. Анткени буга чейин деле баягы көп иш-чараларда идеянын башында турган көп эле, мисалы буга чейинки көп концерттик частар болсун, бул мен чарбачылыгым жолундагы нерсени айтып атам да. Анан бул жерде ушул топко кошулуп калганыма абдан кубанып турам. Андан да сырткары десе, бул мен ошол эми биз жалпы Кыргызстан деген өнөр адамдары болобуз го, бирок менин туулуп өскөн жерим бул Өзгөн районунда Мирзаке деген айылда төрөлгөм. Ошон үчүн ар бирибиздин мойнубуздагы бир жоопкерчиликтүү нерсе деп айтсам болот. Бул эми албетте баягы жакшы идея жаралып калгандан кийин, ушундай бир жакшы иш жаралып аткандан кийин эмне үчүн буну колдоп коштоп, буну кубаттап, колдон келишинче көтөрүүгө болбосун. Эми мен Кенже тууралуу да айтып коеюн. Негизги башкы идея ушундай сүйлөшүп, башта талкуулап атканда ошол фестивалды өткөрүү идеясы дагы Кенжеге тиешелүү десем болот да. Анан ушундайды өткөрөлү депчи, анан биз талкуулап отуруп ушул күнгө жеттик да. Ошол идеяны бышырып отурупчу. Анан эми Кенже бир гана ырчы катары эмес, өзүнүн менеджер катары, мыкты менеджер катары, ал жерде гала концерт, ал жерде жана театралаштырылган оюн зоок болот, ошолордун баарын көзөмөлдөп, ошол жүктү тартып келатат да. Биздин ошол мыкты уюштуруу тобунда дагы ошол жакшы адамдар чогулуп алып иштеп атабыз буюрса. Дагы бир өзгөчөлүгү ошол мамлекетке жүгүбүздү артпайлы дедик да. Мамлекет жасап кое берет, тапшырмаларды берип, жергиликтүү бийликке өткөргүлө депчи. Биз бул жолу мына жарандык коомдон, жарандардан чыксын деп атабыз, демилге. Бул жерде дагы бир айтыш керек, себеби мындай баягы идея жаралганы менен бирок тегеректе абдан көп мыктылар. Азыр Айда айтып атса мен чындап эле толкунданып кеттим да. Анткени биздин жаныбызда Мунара деген кыз бар, Мунара Амижан кызы, Турсунай деген Татынакай, ушунчалык бир жаштардын баягы жан дили менен патриоттук духта ушул нерсе иш-чаралар өтүш керек деген бир мындан да көп жаштар абдан көп да. Азыркы күндө ушул иш-чарада катышып аткан, колдоп аткан аябай чоң бир машина жүрүп атат десек болот да. Бирок ошонун башында Айда өзү турат.
бул абдан сонун нерсе. Биз толкундануу менен бул эми баягы ичибизде улуттук дейбизби, кандай ар намыс дейбизби, же патриоттук дух дейбизби, мүмкүн ошонун күчү деп ойлойм. Саламатсызбы Айдайым? Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиз өзгөндө төрөлгөн үчүн ушул иш-чараны биринчи көтөрүп чыктыңызбы деп жылмайган сүрөттү жөнөтүп коюптур. Буну окубасам да болбойт, себеби телекөрүүчүлөр карап турушат. Негизинен эмне себептен өзгөндө өтүп жатат? Туура мен туулган жерим өзгөн, Куршапта, анан кийин өзгөндө өткөрүп ошол мындай бөлүнүп атасыңарбы деген дагы бир мындай ыңгайсыз суроолорду беришти. Бирок бөлүнүү эмес, себеби дегенде биринчи адам өз кезегинде мындай өзүнүн мекенин, кичи мекенин наңазлап, анан албетте Кыргызстан деген жүрөк баарыбызда согот да. Ошондуктан айтып атпайбызбы, бул жалпы республикага тиешелүү. Жалпы республикадан сырткары эл аралык деңгээлге чыгып кетти. Анан бул жерде эми Кыргызстандын аброю турат да, Кыргызстандын бейнеси турат. Биз ушул конокторду тосуп алып, алардын толкунданганын көрүп, ошол түрк тилдүү профессор жана Имам Сараксинин тарыхын, окуясын айтып берди да. Ошол жерде зынданда жатып жазган депчи. Анан эч ким таппай атканда бир топ жылдар мурун өзү келип ошол сөөгүн тапкан экен. Ушунчалык мен жакында өлүп калсам, ошол немем жок, арманым жок да, ошол өзгөнгө келип ошол топурагын жыттасам деп атат да. Ушундай адамдар бар экен. Андан сырткары мына ЮНЕСКО, Түрксой болуп атпайбы? Анан Кыргыз Республикасына бардык жарандарга тиешелүү да. Бул өзгөндүн иш-чарасы эмес, бул Кыргыз Республикасынын иш-чарасы. Анан кийин биз айтып атпайбызбы? Абдан көп кат жазып атышат мага дагычы. Бул жерде өткөрсөк болбойбу? Бул жерде өткөрсөк болбойбу? Келерки жылы ушул жерде өтсүн депчи. Буюрса бардыгы ишке ашат. Анан дагы бир жагдайды айткым келет да, жана жаман өтүп калбайбы деп коптонуу жокпу депчи. Анан биз эртеси дагы ошол эл аралык тазалык күнү экен. Ошонун алкагында негизи эле иш-чараны башкача өткөрөлү деп волонтерлор менен биз ошо тазалык ишин дагы бүтүрүп, ошол мунаранын тегерегин тазалап, иш-чарадан кийин кетебиз да. Бирок эми ошол майрамдык маанай жаралса экен, ошол жерге элдер келип, мунара эмнеге турат, ошонун ичине кириш керек. Бала чакасын алып келип алып, сөзсүз ошол шартка айланыш керек. Келгиле мунарага барып келели, ошол жерге музейге кирели депчи. Анан жакынкы арада мисалы үчүн музей курулат ал жерде. ЮНЕСКОга кирип калса такыр башкача. Бизге жанагы ошол архитектуралык комплексте ушунчалык патриот балдар иштейт экен, мисалы үчүн Турар деген музейный работник деп коет да. Ушунчалык ар бир чөбүн, ар бир ташын карап турат да. Анан жакында эле бир маалымат каражаттарынан адилетсиз маалымат чыгып кетти да. Эми биз үчүн, мен үчүн саясатчымын да менчи. Ошондуктан болдубу деп ойлоп калдым. Себеби дегенде барып туруп эле алар ишембилик өткөрүп, баарын тазалап, ушунча аракеттенип жүрүшсө, ал жерде таштандылар жатат деп таптакыр туура эмес маалыматты берип салышты да. Биз эмнеге өткөрүп атабыз? Ошо таштандылар болбосун, келгиле баарыңар чогулгула, тазалайлы деген мааниде кийин өнүктүрөлү, ушул иш-чаранын артынан ошол мунарага бир нур келсин, кут келсин, ошол жер өнүгүп өсүп кетсин деген мааниде өткөрүп атабыз да. Анан айтайын дегеним, ошол жерде музейде иштеген болбогон бир абдан аз айлыкка иштеп жүрүшөт. Ушунчалык патриоттор да, ошолор Кыргыз Республикасынын чыныгы патриоттору. Ар бир ташын айтып берип бизге, ар бир оймосун айтып берип, мен дагы эми тарыхчы эмесмин да, сурап атпаймынбы? Караханиттер доорунда кыргыздар курганбы ушул мунараны десем, аябай күлүп, ушунун бардыгы беришет депчи, суроону беришет. Себеби дегенде ал жерде мына мунаранын боорунда бүт кыргыз оймосу жазылып турат да. Анан таң каласың, ошол биздин шырдактарда, биздин боз үйдө колдонулган оймолорубуз ошол тартылып турат. Ошол жерде усталар ошентип иштешкен да. Рахмат, биз маектешкенче убактыбыз дагы тилекке каршы соңуна чыгып баратат. Андыктан жалпы кыргыз элине, телекөрүүчүлөрүнө өзгөн мунарасындагы иш-чарага чакырып кайрылуу жасап кетсеңиздер болот. Кенжайым, сөз сизге берейин. Жалпы бул эми жалпы өлкөбүздүн майрамы десек болот. Жалпыңыздардын бардыгын мына ошол чоң иш-чарага чакырабыз. Албетте баягы бүгүн көп иш болгондуктан ар бир иштин өзүнүн бир оорчулуктары болот экен. Ошондуктан Кудай буйруса сиздердин маанайыңыздарды жогору көтөрө турган бир жакшы иш-чара болот деген терең ишеничтебиз. Кудай буйруса биз сиздерди ошол 17 күнү эртең менен саат 10 башталат. Кечинде гала концерт. Биз ошол жерден күтөбүз. Желегибиз көктү желбиресин, ушундай бир гүлдөгөн мамлекеттин катарында жүрө берели. Бар болуңуздар. Рахмат, Айдайым, сөз сизде. Мен дагы жалпы кыргызстандыктарга кайрылам. Биз ошо 30 жылдыкка арналган, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган иш-чара деп атабыз. Ошондуктан биз өзүбүздүн ошол 30 жылды өтүп эгемендүүлүктүн
Анан азыр биз мындай көзүбүздү ачып, баарыбызчы ойгонуп, кандайдыр бир артка кылчайып, кандай катачылыктар кетти, кандай жакшы нерселер бар деп көп мындай алдыга жылышыбыз керек да, ошол убакыт келди десек болот. Адам 30га чыкканда деле баардыгын аң сезими туюп, баарын түшүнүп калган адам болот да. Өлкө деле ошол 30 жыл аралыгында көп катачылыктар, көп оорчулуктар, сыноолордон өткөндөн кийин бирок күчүнө кирип, алдыга жылышы керек да. Анан бизде Кыргызстанда эми ошол артка кылчайып, анализдеп, саясатта жүрүп, маданият кызматкерлери, өнөр адамдары менен сүйлөшүп жүргөндө бизге эмне жетишпейт, бизге ынтымак жетишпейт. Мына телеканал, ынтымак телеканалынан чыгып атабыз. Бир жакшылык болуп атса, ошол жакшылыктын тегерегинде уюша калуу жетишпей аткандай да. Анан жакшылыкты көбөйтүү, эгер сөзсүз бир жаман окуя болсо, ошол жаман окуяны ырватып биз анан ошону абдан көбүртүп, жабыртып чыгарып ийебиз да. Бул ушул каныбызга сиңип баратат ушундай жаман нерселерчи. Ошондуктан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылам. Ошол күнү келиңиздер, барыңыздар, катышыңыздар, өзүңүздүн салымыңыздарды кошуңуздар. Бул элдик майрам, эл үчүн жасалып аткан майрам. Түз эфирден көрүңүздөр. Анан ушул майрамдык маанай менен өзүбүзгө өзүбүз сыймыктанып, ушундай жерде жашайт экенбиз, ушундай мунарабыз бар экен деген маанайда кетишиңиздерге биз тилектешпиз. Рахмат, сиздерге дагы атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буюрса иш-чараңыздар жогорку деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн сиздерге Маданият мунарасы долбоорунун алкагында кандай иш-чаралар өтөт, мына ушул тууралуу сиздерге маалыматтарды бердик. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү. 17-сентябрда Өзгөн шаарына келиңиздер. Саламатта калыңыздар.